Рахмат, урматтуу төрага. Мен bir маселени тактайын дедим эле, бул суу менен камсыз кылуу ратификация эң керектүү нерсе. Биринчи процедурный маселе өкмөттүн өкүлү отурат, биздин эл аралык комитети, бюджет комитети. Эмнеге счетный палатанын заключениясын алган жоксуздар? Комитеттин төрагасынын микрофон бериңиздер, эске айтпаштан. Бюджет комитетинин төрагасы жок экен. Жооп барбы? Ким жооп берет? Счетный палата боюнча бизден азыр биздин текшергенде биздин өзүнүн подрядчиктер бар. Мисалы үчүн Арис, Укстар. Тиешелүү адам жооп беринчи, сиз жомокто айтпай туруңуз. Өкмөттүн өкүлү, Каржы министрлиги, ошо эсептөө палатасына корутунду алуу үчүн жөнөтүлгөн эмеспи деген суроо болот, ратификация. Курманов Токторович, бул маселе боюнча долбоор убагында биз жиберилбей эле жогорку кеңештин кароосуна киргизилип атат. Анан кийин долбоор ишке киргенден счеттный палата анан текшерет да. Бир канча жолу эскертип, сиз билесиз. Формалдуу болсо дагы заключенияны ала баштагансыздар. Заключенияны алгыла, азыркы суроолордун бардыгына жооп чыкмак ошондо. Сиздердин заключение бербегендигиңиздердин кесепети мына. Азыр Госкомстрой. Сиз стат катчысыз, туурабы? Ооба. Сиздин кесиптик адистигиңизге эч кандай доомат жок. Бирок стат секретарь эмнеге баяндама жасап атат? Маалыматты сиз коюпсуз. Сиздин функционал милдетиңиз кандай өзү? Курманов, мен өзүңүз билгендей Гостройдун стат катчысы, анан директор жок учурунда милдетин аткарамын. Бүгүн ошо директор командировкада жок болуп калгандыктан биз мурдагы сүйлөшүүлөрдү биз аркылуу өткөн эле, анан ошону бүтүрүп акырына чыгарып коелу деп, жаңы агент көткөрүп берели деп, докладчы катары өкмөттөн бекилген катары мен келип отурам. Сиз кечиресиз, будан кийин келбей жүрүңүз. Сиз чарбалык иштерге аралашкан укугуңуз жок мыйзамдык. Бул чоң суммадагы кредит болуп атат. Ага эртең жооп бериш керек. Негиздемени сиз жазып атасыз, негиздемеге кантип жооп бересиз? Мына бир суроо берейин, негиздеме боюнча. Техниканы жана жабдуулар менен камсыз кылуу дейт. Өзгөчө керектүү техниканы жана жабдууларды СОПУ камсыздалат дейсиз. СОПУ кандай милдет аткарат, билесизби? Формалдуу орган. СОПУ эми ал өзүнчө түзүлгөн ушул суу пайдалануучулардын кеңешмеси да ошолорду азыр. Анын жоопкерчилиги кандай? Билебиз, ар бир айылда формалдуу СОПУ бар. Негизинен кээ бир жерлерде ошол бүгүнкү суу түтүктөрү ошолордун балансында туруп атат, ошол пайдаланып атат да, жоопкерчилик ошолорго берилген азыркы мезгилде. Урматтуу төрага, эсептөө палатасынын корутуусу жок күн тартибине киргизбесеңиздер, бул мыйзам бузуу. Мына ТЭЦтен баштап ушунун айынан чыккан. Биз жол картасын аныктабай туруп, формалдуу киргизип алып, жоопкерчиликти жогорку кеңеш алабыз. Анан тиешелүү адам эмес, стат катчы жооп берет. Аскар Сулайманович, убакыттан пайдаланып, Чечебай эмне болду? Чечебайды мен өзүм кирген жокмун, бирок бир 10 күн болду. Подрядчик менен сүйлөштүм. Бирланы менен эмес, 44 объект ичинде бүтүрүп беребиз деп атат. Акчасын толук алды. Быйыл бүтүрүп берем деп атат. Мына тиешелүү адамдардын жоопкерсиздигинен кичинекей айылда 4 жылдан бери суу чыкпайт. 10 секунд. Макулас, талкууда айтабыз, оюбузду. Рахмат. Курманов Токторович, сунушуңузду эске алабыз. Туура экинчи окууга эсептөө палатасынын корутунун камсыз кылдыңыздар. Чечебай маселесин чечпесеңер, бул маселе дагы көтөрүлөт.